Пусть они попробуют туда пойти и сказать им, что это поддельный документ. Үстүбүздөгү жылдын 26-майында Ленин районунун Арзамасская көчөсүнүн тургундары ошол эле көчөнүн номер 88-үйдөгү курулуш иштерине нааразычылык билдирген, эки тараптуу объективдүү жасалган материалды жарыялаганбыз. Анда кошуналар курулуш мыйзамсыз жүрүп жатканын айтып, үйдүн кожоюнунан тиешелүү документтерди талап кылышкан эле. Бул жолу курулуштун кожоюну кошуналары менен жолугуп, талап кылган документти көрсөттү. 17 октябрда эмес, ноябрда сен башка эле документти көрсөткөнсүң бизге болот. Аталган көчөнүн номер 90-үйүндө жашаган Абдимиталип Кожомжаров курулуштун тиешелүү документтерин дыкат карап чыгып, буларга токтолду. Ичинде мунун планировкасы вообще башка. Однокомнатный квартира курулуп атат үйүндө. Проектте болсо андай эмес, частный дом болуп салынган. Проектке не соответствует да ичи. Проект жок деп бизге дагы кагаз келип аткан. Архитектурадан, мэриядан баардык жактан анан мына бүгүн алып келиптир, билбейм кандай келип калды, эмне болду. Ал эми курулуш жүрүп жаткан жердин ээлери үйдү мыйзамдуу эле салып жатканын белгилеп, тиешелүү документтер бар экенин айтты. Эми биздин колубузда документ турса дагы, силер архитектурадан фальшивый документ алып алдыңар деп, ар кайсы жака барып арызданып атат. Полный текшерилип, суу коюлган, счетчик коюлган, баарын текшерилип, ошибка жок деген. Булардын катын уже экинчи жолу жаап атат да. Анан эми могу жерге туруп болот деген. Бул байкенин кызы нар жакта Майя эже болоттун мен жолдошуман $50,000 требует эткен. Эгер сен ошоке ушундай үй сала турган болсоң, бизге $50,000 бересиң деген. Биздин доказательство бар, аны бирок биз РОВДга берип койгонбуз да. Айпери Эрмекова сөз кылып жаткан $50,000 тууралуу кошуналар буга токтолду. $50,000 Давай, доказать эт ошону $50,000. Бизге деген документин көргөз дедик. Биз документти көргөзчү, чертежиңди кандай десек көргөзгөн жок. Бул таксыр неме кылды, бул минтип атат, антип атат деп. Биздин көчөдө андай деген чатак, чыр-чатак болгон эмес. Ана биз деген Кудай мына калп айтса мына үстүмдө күн турат го айтыр эме, Асман. Ушундан $50,000 сурасак, көчөбүз менен баарыбыз эме болуп калбайлыкпы я? Кантип сурайбыз? Кайсы бетибиз менен сурайлык? Айтканыбыз жана 19,000 сомго кошулганбыз деп ошонткөн. Ошол. Башка андан эметкен жокпуз. Канализацияны теперь өзүңөр эметесиз. Бирок канализацияны чындыгында основной эмесин церковь чыгарып берген. Анан биз баарыбыз кошулдук. Мындан эмнеге сурайбыз? Бизден кереги жок бир тыйынын дагы. Биз жана эгер 19,000 сом берсе, биз могу жерден светтер деме кылмакпыз, мындай көчөнүн гана нуждасына жумшамакпыз да. Просто спросили. Не спросили, поговорили. Здесь вот, значит, двухэтажный особняк, да? Они нам не разрешают. А почему вы разрешили строить вот это? Нурай Кайратова, Асылбек Курманалиев, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.